Алай, жанагы сенин балдарыңдын эң улуусу канчада да эң кичүүсү канчада? Канча уул, канча кызың бар? Эң улуусу 7 жашта. 7 жашта? Ооба. Эң кичүүсүчү? 1 жашта, 1 жашта. Балдарың 7 жашта, анан канча жашта? Барын балдарың канча жашта экенин баарын жазчы, эме айтчы, кана айтчы. Биринчи балаң 7 жашта, экинчи балаң? Экинчи балам 6 жашта. Үчүнчү балаң? Üçüncü балам 4 жашта. Бешинчи балаң 1 жашта, Биринчи балам 7'de, экинчи балам 6'da, üçüncü балам 5'te, төртүнчү балам 3'te, анан кийин 1'de. Эми ушул сенин балаңдын жашай бермет экениңди караган 86-дагы энең бар экендигин роддун начальниги билчү беле, билген жок беле? Ал роддун начальниги кызыгып сураган да жок да. Мен өзүм кирип айттым да, мен өзүм ушунда атам Скөл областынын Түп районунун Көчө айылынан болот. Мен туугандарым очакта, атам биякта директор болуп келип, мен 2 жашымда каза болуп калгам. Мен жалгыз эле боламын. Эжем да, байкем да жок. Мен жалгыз эле боламын. Менде 86 апам бар. 5 балам бар Чырактайда. Түшүндүрүп айттым менчи. Түшүндүрүп айтсам уккусу келген жок да алчы. Уккусу келбей эле мага сөгүш берди. 10 күндөн кийин сентябрдын 24-ünde сөгүш берди. Октябрдын 7-синде кайра ротация берди да, кетти. Башка жакка иште, сен замыма жакпай калыпсың, зам менен кантип иштешесиң, давай кет деп ошентип кысымга алып, анан жумуштан давай кет деп кысымга алып. Кайынга иштеш үчүн начальник сага жагышың керек же замына жагышың керек экен. Сенин да кыз белең аларга жаккыдайчы. Ооба да, анан ошол сен жакпай калыпсың жумуштан. Убагында роодуга эч ким иштебегенде айла биз ошо роодун айлыгын азына карабай иштедик. Айлананын баарын өзүбүздүн күчүбүз менен тоонанын баарын жакшыландырдык, көптөндүрдүк. Далай начальник роодулар менен иштештик жашынакай эле. Анан азыр эми баары козулуп, баары сонун болуп калгандан айлык көтөрүлүп калгандан бул ушул начальник болуп эле иштеп атам. Эми бутканда сразу кеттим да, бул бир иши алып келген начальник болду атам. Ошого чиренип эле экинчи мыйзамды иштетип эле өзүнүн мыйзамдарын иштетип эле ошон жумуштан айдады да. Болбосо Тоостороодо 36 сотрудник, анын 5-ünü жумуштан айдады. А мен Бишкекте иштеп жүргөндө 150 сотрудник бар болчу. Жумуштан алуу, кетүү, ротация деген жок эле иштечү. Жанагы айтып атпайсыңбы, 36 сотрудник болсо ошонун көпчүлүгү сөгүш алган депчи? Ушу Эдилбаевдин тұсында. Ооба. Анан эми бул мекеменин жетекчиси, бир райондун роботунун башчысы болуп тургандан кийин кол алдында турган адамдарга ата энесиндей мамиле жасап, алардын жакшы жаманына мамилени караш керек эле деген ой кетет да. Эми силерди алып туруп эле 5 мүнөт кечиккениңер үчүн эмгек кодексин бузуу менен кызматтан бошотуп койгону бул эми акыл сыйбаган иш экен да. Бул боюнча эми президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич мүмкүн көңүлгө алып, ушул жагдай боюнча териштирүү жүргүзүп, сени кайра ордуна коюп берет деген үмүт кылып туралы. Андан бөлөк айта турган сөз жок да. Мына көчөнү губернатор Тилек Кыдырмаевичтин сөзүн уктуң да. Өзүң кечигип жүрсөң анан күнөөнү каяка оодарасың деп атпайбы? Бир эле жолу 5 мүнөт кечигип калган кишини кызматтан айдай берсе, анда билбейм ар кандай шарттар болот да. Кээде эми шаар жеринде пробка болуп калат. Айыл жеринде жана сен энең ооруп калгандыгына байланыштуу ошого каралап 5 мүнөткө чыгып калдым деп мага түшүндүрүп атасың да. Эми адамдардын жагдайына да туура мамиле жасаш керек да. Ал ошо губернатор өзү айтты го мага. Сен апам ооруп калды, атам ооруп калды деп айтпады. Анан мен карай турган жалгыз 86 апам болсо, мен өзүм жалгыз бала болсом, карай турган эч ким жок болсо, аялым жанагындай 5 бала менен үйдө, ал өзү карай албайт. Кээде мен деметке, бирок апам ооруганына карабай мен жумушка келчүмүн постоянно. Анан бул начальник робот деген бул жумушта бул деген экинчи эмеде, семьяда болчу. Ушул роодунун атасы, апасы ушул начальник болуш керек да. Бул наоборот колдобой эле кордойт экен да бул начальник роодо Эдилбаевич. Көрсө мен
бул кимге келченет десем, начальник ууду Марлис Асанов жердеш экен да бул. Ошого чирене болуп, ал киши эми начальник ууду деле айтыш керек эле. Өзү 36 кызматкер болсо, 5 кызматкер неге жумуштан алып атасың? Кандай, не деп сураган да жок да. Мисалы мени чакырып деле сураса болмок. Талай Мухамбет неге мындай болуп атат? Кандай деп сураган да жок. Ал киши буяктан сунуш берет, ал начальник ууду сунуш берет, начальник ууду убалтет да бул. Эми кандай болгон күндө да бошоп сен октябрь айынан бери бош жүрүп атпайсыңбы? Өзүң айткандай жалаңыз ошо карган энеңдин пенсиясы менен жашап атканыңды айтып атпайсыңбы? Сага деле аябай убал болуп тур. Могу видеолорду көргөндө мүмкүн Тоосор районунун начальник милициясы Эдилбаев ким эле аты? Элмирбек беле? Элмир. Элмир деле баягы адамдык жактан бир терең ойлонуп, мүмкүн кетирген кемчилигин мойнуна алып дегендей, сени кайра кызматка койсо, кайра нормально иштей берет белең? Эми убагында ошондо мени чакырып, талай кел. Сенден да кемчилик кетти, бизден да кемчилик кетти. Келем иштешели десе мен иштей бермекмин. Каршылыгым жок болчу. Азыр деле азыр ошо зам өтө. Азыр деле кемчилигин сезип, эми кел, эми иштешели, эми пенсияга чыкканча иштеп тур десе, барып иштешиң керек да негизи, туурабы? Эми бул киши жана зам начальнигине ишенип туруп алды да, зам начальник Жусмаматов Равшан деген келген, алда көп жыл иштеген. Ошол баарын тварт эткен ошол киши болчу да. Бешөөнү жамандап роодуну, начальник роодуга. Начальник рооду болсо сунуш берип, давай кет жумуштан деп ушинтип айдаган да. Азыр экөө келишпей калып, Равшан деген зам начальник эмени Жусмаматов Равшанды азыр экөө иштеше албай башка жака которуп кетти да азыр. Ташкөмүрдө ушакта экен. Азыр барып алып Ташкөмүрдө тартып атыптыр ал кишичи. Эми кыскасы кандай болгон күндө дагы эми ушул кайрылууңдан мүмкүн жыйынтык чыгып калар. Эми ага чейин о видеолорду начальник милиция өзү көрсө дагы адамдык деген бир кичине эме болуш керек да. Аябай сезим деген болуш керек да. Учурунда баягы кызыгандуулук менен туура эмес эртерээк алып алган экенмин. Ушу тиги 6 айлык суроо алган баланы бекер кылыптырмын деп өзү ойлонуп кайра кызматка алып кое турган мүмкүнчүлүгү деле бар да. Тиреше бербейчи. Мен ойлоп атам да, мүмкүн сени чакырып иштетсе иштейсиң да иштебегенин аласың. Туурабы? Ошо өзү деле чалган жок. Мага зам начальнигин жана Тимур деген чалып атты мага эме сүйлөп ойлогой келем, келишели деп. Мейли мен келишсем, мен начальник өзү чакырбаса кел мондай сүйлөшөлү десе, мен деле адамгерчилик, мен деле ошон үчүн 19 жыл 4 ай иштедим. Мен деле далай начальник уудулар менен иштештим. Мен деле мындай эркек баламын да. Колуңан келгенди кылып ал деп берсе ошентип койду да, мен деле унуткан жокмун. Ал эми кызмат колдун кири деп коет. Бүгүн бар, эртең жок да кызматчы. Бирок ошондой болгон күндө дагы ушу бир мекемени жетектеп аткандан кийин ал ошол кол астында иштеген кызматкерлердин жакшысына, жаманына, алардын жүйөлөрүнө баардыгына кунт коюп карап, анан ошо мыйзам чегинде чечим кабыл алыш керек да. Бул сени бошоткондо чыны менен туура эмес бошотуп койгон экен. Бул жагын Элмирбек мырзанын өзүнүн абирине коелу. Мүмкүн абири ойгонуп, сени кайра кызматка чакырса барып иштешиң керек да. Болуптур анда. Мейли,